Устаз, адашпасам 1 жыл мурда түш көргөм. Түш мындай, үйүм айылдын четинде. Панорама сыяктуу. Түшүмдө кыялданганы үйдү куруп жатам. Үйүмдө айылды карап, катуу шамал болуп, асмандан таш кулап, тоолор булуттай көтөрүлүп, үйүм абага көтөрүлүп, катуу үндөр чыгып, аны көрүп, кырша тайып кетчү деп ойлодум. Десем бини бул түштүмү дейт. Жакшы түшүнүксүз жазылып калыптыр туган. Бир жакшы жазып бериңиз. Туура эмес жоруп коюп жүрбөйүн да. Сурам төмөндөгүчө. Эмне үчүн ислам дининин символу ай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бул символдор кандай каралган? Кененирээк түшүндүрүп бересиз устаз. Исламдын символу ай болгону, туугандар, мечиттерде ай көрсөтүлүп калат, мусулман өлкөлөрдө көбүнчө мисалы айдыкы. Бул деген туугандар биздин ибадаттарыбыз ай менен байланыштуу. Рамазан ай, мейлиби? Ажылык, зекет. Ясалунака анил ахилла, кул хия мавакиту линнас вал хадж. Алар сенен сурашат, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ай тууралуу. Ахилла деп хилалдын жамы, жаңырган айды айтат. Жаңырган айлар тууралуу сураганда сен айтып кой. Бул адамдарга убакыттын белгилей турганы, ибадаттын белгилей турганы. Ошондуктан иншалла биздин мусулмандардыкы ай менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Меккеден Медина хижрат кылган 1445 жыл болду да. Ошондуктан ай белги кылып калган. Биздин ибадаттарыбызга байланыштуу болгондуктан, ай биздин ибадаттарыбызга байланыштуу болгондуктан, себеп дегенде ай менен болгон эсепти билүү мусулмандарга зарыл. Себеп ибадатына байланыштуу булчу. Ошон үчүн белги ошо кылып калган. Аллахым сизге uzun ömür ver, барыбызга амин. Менин суроом төмөндөгүчө. Намаз окуганда, фарыз намазында Кур'анды үнүн чыгарып окугандай, сүннөт намаздарында да үнүн чыгарып окуса болобу? Эгерде ал үйдө намаз окуп жатса болсо, кененирээк түшүндүрүп бересиз. Жок туугандар, сүннөт намаз үйдө окусаңыз деле, эч ким жок жерде окусаңыз деле ичинен окулат. Үн чыгарылбайт. Фарыз намаздар, ал дагы шам, куптан, багымдан. Ушулар үн чыгарылып окулат. Эгерде имам менен чогуу окуп аткан болсоңуз, үн чыгарып окуган важип болот. А эгерде жалгыз окуп калсаңыз, анда сизге ыктыярдуу. Кааласаңыз үн чыгарып окусаңыз деле болот, кааласаңыз үн чыгарбай окусаңыз да болот. Эгерде фарызды жалгыз окуп калсаңызчы, түшүнүктүүбү? Сүннөттөр, нафилдер бардыгы ичинен окулат. Устаз, менин суроом мындай. Мен аптекада иштейм. Күн сайын спирт алышат. Эгерде ал спиртти ичүү максатында алып жатканын билсем, мен күнөөкөр болуп калбаймынбы? Эгерде ошол ичип, ошол максатта ала турган болсо, анда сатпай эле коюш керек ага. Жок деп кое бериңиз. Эгерде спиртти башка эмеге колдоно турган максатта ала турган болсо, компресс кылабы, башка кылабы же болсо, анда мейли сата бересиз. Эми эгерде сиз билбесеңиз, бул барып туруп ичип алабы же ичпей коебу, экөөнүн тарабына билбесиз. Ага сиз жоопкер эмессиз. Ага кыжалат болбоңуз. Адамдар мисалы магазинден бычак сатып алат. Ол магазинчи алып жооп бербейт, бычак менен барып Кудай сактасын, бирөөнү бир нерсе кыла турган болсо. Ал каяктан билди бычак эмне үчүн сатылат эле? Бычак сатылганын максаты ошол эле бар, картошка туурайт, нан кесет, эт кесет деп. Анан бир арам жака иштетет деп ал өзүнүн кылган пейили болот. Спирт дагы, алхамдулилlah, ушу медицинский спирт атайы ушу ден соолукка тиешелүү байланыштуу компресс жана башка нерселер иштетет деп сатылат. Анын ар жагынан барып туруп, эгерде бул туура эмес нерсе кыла турган болсо, сиз жооп бербейсиз ага. Антибиотиктерди бизде рецепт менен гана берилүүсү керек. Бирок көп эле кишилер рецепт жок ала беришет. Бербей койсок да бизди аферисттер дейби? Аферисттер урушат. Жок, офистегилер дейби, урушат. Рецепт жок эле
бергендигибиз үчүн ал нерсе үчүн да жоопкерчиликтүү болобузбу? Алдын ала чоң рахмат. Мындай караңыз да. Кайсы дарыны рецепт менен бериш керек, кайсыны рецептсиз бериш керек, аны аптека, фармацевттер силер жакшы билесиңер да. Биз буну билбейбиз. Эгерде сөзсүз врачтын рецепти менен ошол берилиш керек болсочу, ошону аткарыңыз. Шарият да ошону айтат. Себеп дегенде алар жөндөн эле буну сөзсүз врачтын рецепти менен де бекер жазбайт. Демек ал жөнөкөй дары эмес ал. Эгерде туура эмес диагноз болуп калса, башка жерине оорутуп же башка жерине бир нерсе кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жөнөкөй эле бул витамин С эмес да бул. Алып барып жеп кете бергидей. Ошон үчүн карап туруп мына нерсени биз ага карашыбыз керек. Себептен ден соолук аманат. Ден соолук аманат. Өткөндө эле мына биз умрага барып калып, бирөө ооруп калды. Анан кийин мен аптекага бардым. Аптекага барып пананча деген дары деди. Ошончо дарыда барсам, айтты, рецептсиз бербейбиз деди. Мединада. Рецептсиз бул бербей, врачтын рецепти менен гана берилет. Бул, мен каяктан билем ал дары кандай экен? Мен талашкан жокмун. Жок, болду все дедим. Андан башка дары барбы десем, башка бар деди. Бул кичине мындай күчтүүрөөк дары деди. Андан көрө төмөнүрөөк эмне болуп атат деди. Ушундай ысып атат, мындай эме болуп атат, кыскасы айтканда, суу өтүп калган окшойт, терлеп неме болуп калган. Мына дарылар деди. Буга бердик. Ошону алып барып бердик. Алхамдулилла, Алланын жардамы менен замат эле 1 сааттан кийин жакшы болуп кетти. Кудайга шүгүр. Ошого окшогондо мындай айтканда, эми мындай мажбурлай бербеш керек да. Рецептсиз боло берет деп жок. Раз айерге баргандан кийин ошо жерде аптекарга башыйыш керек туган. Алар да жөн эмес. Анан көрөк врачыңыз менен сүйлөшүп, жакшынакай неме кылыш керек. Салам алейкум, ассалам. Достордун ортосунда кандай фарыз, важип, сүннөт, мустахаб, амал, аракеттер бар? Сизден Алла разы болсун. Амин. Баарыбыздан разы болсун. Достордун ортосунда кандай фарыз, важип? Бул эми караңыздар, достордун ортосунда. Дос болобу, башка болобу, баары ишеним фарыз. Ибадаттар фарыз. Жакшы кулк мүнөз, пайда жеткирүү. Вот ошолор. Кандай жалпы фарыздар бар? Адам укуктарында досторго деле ошол. Жалпы канча важип сүннөттөр бар, жалпысы ошол. Өзүнчө достордуку мынча, башкалардыкы мынча деген андай нерсе жок. Албетте жакшы дос бар го. Аллаху акбар. Ал Алланы эстетип тура турган дос. Жакшы дос, таква дос. Себеп достор кыямат күнү бири-бирине душмандар деген. Ал-ахилла йаума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Достор кыямат күнү бири-бирине булар душмандар. Такваларынан башка. Таква ошолор гана чыныгы дос болушат экен да. Агалгандары ошон үчүн арман кылат да, Кур'ани Каримде аят бар. О пананчаны бекер дос кылыпмын дейт. Эмне үчүн? Охо, ушунча мени адаштырып, бүгүнкү күнү ушу бактысыздык болуп отурганым ошол себеп болду. Достун сөзүнөн чыга албай. Пайгамбарыбыз пана телеген, хадисте келет. Адашпасам Ибн Мажада болуш керек. Ушундай достон сактагын, я Алла, анын эки көзү мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жакшылыгымды көрсө жашырат, жамандыгымды көрсө жайылтат. Я Алла, ушундай маккар дос, мындай четкен ушундай куу достон сактагын деген да. Досум деп сыртынан деп. Ичинен ушунчалык. Эки көзү мени карап турат дейт. Бирок жүрөгүм эмне кылып турат? Аңдып турат дейт, карапчы. Ушундай көрө албай карап турат да, ошо. Тайса экен, ошо жамандыкка учураса экен деп сүйүнүп турат да жүрөгүнөчү. Мынандай шайтандар бар да. Адамдын. Дос дедиңби? Жүрөгүңдөн дос бол. Чыныгы дос бол. Шайтандай дос болбой, ыймандуу дос болом. Болсо дос болбой эле кой. Сага ишенип, анча-мынча сырын айтышы мүмкүн. Анча-мынча бир нерсесин айтышы мүмкүн. Аманат катары. Сен ичиңдеги көзүңгө карап турат. Пайгамбарыбыз айткан, эки көзү мени карап турат, жүрөгү аңдып турат дейт. Жамандык качан менин жакшылыгым болсо, аны эмне кылат экен? Жашырып коет экен да. Жакшылыктын наоборот айтыш керек эле да. Жамандыгымды дейт, жайылтат дейт ар күнгө айтып. Мына мындай дейт. Андай маккар, ушундай куу достордон Кудайым баарыбызды сактасын. Салам алейкум, устаз. Биздин миллионго жакын карызыбыз бар.
Карыздан кутулуш кыйын болуп жатат. Дуа кылып коюңуздарчы карызыбыздан кутулганы. Алла Таалам иншалла карызыңыздан куткарсын. Бардык ошо кимде карызы болсо, Аллахым жардам берсин. Карызынан оңой кутулганга туугандар. Карыз жаман нерсе. Карыз жаман нерсе. Адамды түнү уктатпайт, күндүзү коргулат деген ушу да. Ошон үчүн иншалла мүмкүн болушунча тез карыздан кутулганга аракет кылыш керек. Мейли банктан карызбы, мамлекеттен карызбы, же болбосо адам жеке адамдан карызбы, тезирээк нардан бери кутулганга аракет кылыш керек. Менин балам төрөлгөнүнө 4 ай болду. 2 айдан бери түнү уктабайт. Күндүзү уктап жатат. Күн түнү алмаштырып жатат. Шариятта жолу кандай? Иншалла дем салып аракет кылыңыздар, кээде ушундай алмашып калат, акырын. То есть күндүзү эптеп уктатпаганга аракет кылсаңыздар, ошо түнү келген саат уктап кала тургандай кылып. Анан дагы эмелер менен, врачтар менен кеңешип көрүлө. Менин 6 балам бар, катар. Азыр 7-си бар, күйөөм оорусам каратпайт. Мен эмне кылышым керек? Азыр көп оору турган болуп калдым. Эрден уруксатсыз баладан сактаныштын жолун кылсам болобу? Ден соолукка караш керекпи же итаат кылыш керекпи? Жок, токто, ден соолукка караш керек. Эрге итаат кылам деп эле анан бир өлүп калыш керек эмес да. Же эгерде ден соолук боло турган болсо, күйөөсү да түшүнүш керек. Азыр сактансын. Мисалы бүгүнкү күндө альхамдулилла мына 6-7 баланы деди, катар азыр 7-си бар. 7 бала азыр мат героина оңой эмес. Ушул учурда. Ошончо төрөп берип аткан аялга дагы альхамдулилла, бул күйөөсү да кичине рахмат айтыш керек да. Сенин балдарың ошолор, сенин кыздарың ошолор, сенин сыймыгың баары сооп саңа кетет. Бирок ушуга альхамдулилла немени жакшынакай караш керек. Ден соолукту караш керек. Мен 4 баланын энесимин. Эң чоңум уул, анан 3 кыз. Дагы боюмда болуп калды. Алдырсам күнөө, төрөйүн десем кыйналамын деп, анан дагы кыз болуп калсачы деп коркуп атам. Кандай кылсам болот? Кандай кеңешиңизди бересиз? Жок, мындай. Ден соолукка караш керек. Ден соолук жакшыбы? Көп төрөгөн альхамдулилла пайгамбарыбыздын сыймыгы. Пайгамбарыбыз айткан: нике кылып көбөйгүлө, көп балалуу болгула, кыямат күнү мен үммөтүмдүн көпчүлүгү менен сыймыктанамын деген. Баланы альхамдулилла, анан дагы бир кыз болуп калса кандай болот? Жок, Алла Тааланын берүүсү. Алла Тааланын берүүсү. 10 кыз болсо да шүгүр кылыш керек. 10 кыз болсо да рахмат айтыш керек. Аллага чексиз шүгүрлөр деп. Сен каяктан билесиң? Кыздан жакшылык көбүрөөк келеби же баладан жакшыраак көбүрөөк келеби? Сен билбейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы Фатима энебиз. Урпагы Фатима энебизден таркады го. Балдардан эмес го. Ошон үчүн иншалла мына кыздар альхамдулилла кээ бир учурда тууган 1000 балага караганда бир кыз артык болуп калат. Ошон үчүн Алла Тааланын бергенин андай кылып неме кылбаш керек. Бул адам баласы жасап албайт да, кызды, баланы. Кудайдын бергени бул. Намаз тургузуп келет, Куран окугум келет, тургузгум келет, Куран окугум келет. Чын жүрөктөн. Бирок не получается. Сааты чыкпай жатат. Шайтаным күчтүү болуп жатат. Сизден билейин дегеним кайсы жерге барышым керек? Именно барышым керек болуп жатат. 47 жаштамын, аял кишимин. Аллаху акбар. Эгерде Бишкекте болсоңуз, Бишкекте альхамдулилла көптөгөн азыр окуу жайлар бар, Куран курстары бар. Ошол жерге иншалла эжекелер бар. Жакшы динди түшүндүрө турган. Ошолорго кайрылыңыз. Азыр интернетте эле бир топ адрестер болсо керек. Салам алейкум устаз. Апам өтүп кеткен. Ошого туугандарды чакырып хатым Куран окутсам болобу? Болот. Туугандар чакырып иншалла исрап кылбастан өткөндөргө иншалла Куран окуп хатым курасаңыз соогу тиет, жакшы болот. Устаз, мен таксиде иштейм. Эсиме келгенде таспih тартып, билген зикирлерди келтирем. Жума намаздарына катышам. Бирок 5 маал намаздын бирине да эч тургуза албайтам. Билбейм эмнеге. Жакшы насаат берип кетиңизчи. Даватка чыгып келиңиз. 3 күнгө Кудай кааласа бисмилла деп чыгып келиңиз иншалла. Намаз тургузуп аласыз. Альхамдулилла. Жүрөктөн ушу иншалла жакшы ниет менен Алланын башкача жардамы болот. Устаз, күйөөмө ар дайым жакшылык кылып жардамдашып атам да эч эле жакшы көрүнө албай калдым.
Хата иш кылсам эле эч нерсе көзүнө көрүнбөй кет эле дей берет. Кантип ыраазылыгын алсам болот. Бенденин колунан аракет. Аалымдар айткандай, сен адамдардын баарын ыраазы кыла албайсың. Канча жакшы болбо, канча жакшылык кылба. Адамды ыраазы кылуу өтө кыйын. Алланы ыраазы кылуу өтө оңой да. Адамга колуңуздан келген жакшылыкты кыла бериңиз, ыраазы болсо, жакшы болбосо, кыжалат болбо. Алла үчүн кыла бериңиз жакшылыкты. Намаз окуганда аял менен эркек айрым алынып окуйбу? Ооба. Эркек менен аялдын кийиминде да айрыма бар, жаралуусунда да айрыма бар, жашоо максаттарында да айрыма бар. Албетте ибадаттарда да айрыма бар. Эркектер менен аялдын намазынын айрымалары бар. Куранды даратсыз билбей кармап алса эмне болот? Күнөө болот, истигфар тобо кылыш керек. Асыр же шамдан кийин үйдөн эшикке мусор алып чыкса болобу? Береке кетет деп укканым. Болот, эчтеке эмес. Алып чыга бериңиз. Албетте шам мезгилинде жиндер таркайт. Жиндер таркаган учур болот. Пайгамбарыбыз айткан балдарды кармап тургула деген. Бизде күгүм деп коет. Мурда ата бабаларыбыз, энелерибиз ошол жерден бал күгүмдө чыкпа деп урушат эле, билесиңерби? Азыр деле бар, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн күгүмдө кичине кармап тургула. Азмаз караң киргенден кийин анан мейли коюп кой, ойной берсин. Ошол учурда мүмкүн иншалла баягы булар эми жин шайтандардын баскан жүрүп турган жерлери да мусорда көп да. Булар ыплас жерде көп жүрүшөт да. Ошон үчүн ошол учурда нежелательно барган. Кокус өтө зарыл болуп калса эчтеке эмес. Ихлас фалак насты окуп өзүңүзгө дем салып бара бериңиз. Ошондой эле туугандар, карап өзүбүзгө сак болойлу. Кээде больницага баргандар кандай оорулар бар. Кээде бирөөнүн үйүнө барсаңыз ооруп аткан болот. Мейлиби? Кээде ушундай бир бейитке барып каласыз, мүрзөлөргө чочуп калбаш үчүн Ихлас фалак насты окуп дем салыңыз. Не кылыңыз? Ихлас фалак нас сүрөлөрдү окуп, өзүңүзгө бир тел дем салып коюп, анан реанимацияга киресизби, моргка киресизби, больницага киресизби, үйгө киресизби, өзүңүзгө бир дем салып алыңыз. Кээде адам чочуп кетет. Анан чочугандан кийин айыкканга чейин бир топ болуп калат да. Кудай калса бул коргонуу аяттарды окуп алсаңыз, өзүңүзгө пайда. Үй бүлөгө хидаят такыбалуу үй бүлө болуу үчүн кайсы дуаны айтуу керек? Караңыз. Дуада кылып, дуадан биздин пайгамбарыбыздын дуаларында жолдомо бар. Багыт берилген. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн ва жаална лимуттакина имама. Таквалык. Алла субханаху ва тааладан таквалык сурай берели. Дуаны мына ушул аятты көп окусаңыз жакшы. Гусул алганга шарт жок болсо, кантип намаз окуса болот? Гусул алганга шартты өзүңүз түзүшүңүз керек. Эгерде таптакыр кээде эле ушундай учур болуп калышы мүмкүн, суу жок болуп калды. Суу чыкпай калды, өчүрүп калган учур болуп калат. Же болбосо ушундай өтө суукта сапарда певашуда болуп кеттиңиз. Анда таяммум бар. Анан жөн эле мындай мүмкүнчүлүк бар, үйдө чай коюп ичип, чай коюп ичкенге шарт бар. Гусул алганга шарт жокпу? Андай болбойт ал. Ал жөн эле жалкоолук, динден качуу. Арамга жакындоо да, андай кылбаш керек. Адамга Алла шариятыбыз гусулду фарыз кылганы жөнөкөй эмес, биздин денебизге да, рухубузга да пайда. Сизден мен кызым бул дүйнөдөн өтүп кеткен эле. Өткөндө жайына барсам, эркек кишинин сүрөтүн темир коюптур. Көрүп алып жаман болуп атам. Болгондо да кызымын жайына эркек кишинин сүрөтүн коюптур. Жооп бериңизчи, кандай кылам? Ойлоно берем, жаман болом. Жок, бала чакаңыз болсо керек, айтыңыз, барып ошол жерден сүрөттү алып койсун. Башка эркектин сүрөтүн коюп койсо, же жанына коюп койбосо алып койсун. Өзү туугандар сүрөт коюу бейтке, мүрзөлөргө жакшы эмес да. Койбош керек. Койбоңуз туугандар. Орустар туурап кыла бересизби? Орустар эмне кылса ошону кыла бересизби? Сиз мусулмансыз го. Андай кылбаңыз да, акыры ушуну мода кылып эле, мындай кылып эле. Ушу эми Кудайга шүгүр 30 жылдан бери эгемендүүбүз, бул унутпаңыз. Бүттү ал элимперин. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, өзүнүн ата бабаларыбыз Алла таалам эгемендүүлүк берди. Динибизди эми үйрөнүп атабыз. Дагы деле ошолордун таасири менен сүрөттөрдү коюп андай жок ал. Көрдө жатканга ачык айтып коеюн. Сиз ошого жамандык кылып атасыз да.
плюс өзүңүзгө да күнөө кылып атасыз. Жок. Анан көрө сиз аркасынан жакшы сооптуу иштерди кылыңыз. Өтүп кеткен ата бабалар, энелер жана башкалар сооптуу иштерди кылыңыз. Ал жактан эме кылбай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ал жерде периште келбейт. Райымды периште келбейт. Атай ошончо сүрөт кылып койдуңузбу? Келбесин деп. Алланын райымы жабасын деппи? Баласы кары болуш үчүн кандай дуа кылыш керек? Роббана атинаны окуңуз, Робби зидни илман окуңуз. Сүттү караңгыда үстүн жаппай көтөрсө эме болот? Эчтеке болбойт. Эми мындай да, жатаарда эгерде үйдө сүт боло турган болсо, бир кастрюльда үстүн жаап жатыңыз. Үстүн жаап жатыш керек. Сөзсүз үстүнө эгерде жаба турган нерсе жок болсо, хотя болбоду дегенде бир чырпыкты дагы коюп койсун деп айтат да. Түндөсүн ар жак бетер көтөрсөң бир нерсе түшүп калбасын деп коюш мүмкүн, жаап коюшабыз да. Assalamu alaikum. Сиздин сөзүңүздү бир сабагыңызда туура эмес түшүнүп алып, сынчы сыяктуу болуп айтып салгам. Кечирим коюңузчу мени дейт. Не деген сөз деген ал? Мага дагы айтып кое бериңиз, эчтеке эмес. Себеби мүмкүн биз адамбыз, биз деле жаңылабыз. Ошон үчүн жаңылганды оңдоп алайлы. Эч неме эмес. Хазрет Умар разияллаху анху дуа кылат эле. Ким менин катама ушундай алхамдулилля айтып кое турган болсо, Алла тааланын райымы болсун ошого дейт. Биз дагы ошон мисалы алардын аркасынан ээрчип айтабыз. Жаңылбаган жак жок. Кээде туура эмес болуп калган, кайра оңдоп коебуз. Эми атайлап адам жаңылганга же адашканга жол бербейт го. Махырды канча убакта бериш керек? Махырды кайтарбай койсо болобу? Жок, махыр бул карыз. Эки түрү бар. Нак берсеңиз дагы болот, насия берсеңиз дагы болот. Бирок өлгөнгө чейин берип коюң да. Болсо өлгөнгө чейин бербей койсоңуз мурасыңыздан алынып берилет. В любом случае берилет. Бирок тиякта сизге чатак болот. Махырды бериш керек ал. Мен Куран окулса эле ыйлай берем. Себеби эмнеде? Алхамдулилля. Жүрөгүңүзгө ошо Алла тааланын райымдуулугу чыгат. Бизде бир окуя болду. Бир тууган агабыздын үйү бедеге жарылып, уyu экен. Уyu бедеге жарылып өлүп калды. Адалдап сойгонго жетишпей калды. Семиз эле. Анан туугандарга бекер эле таратып салышты. Астагфирулла деп ооз тийип койгонбуз. Эми жей берсек болобу же болбойбу? Астагфирулла ооз тийип койгонбуз дейт. Арам болбойт ал. Туугандарга да бөлүп бере берип, андай кылбаш керек. Алланын сыноосу да эми. Бедеге иши жарылып өлгөн болсо болду, бүттү да. Мейли эми сурайт да, анда туура түшүнүшүңүздөр керек. Алхамдулилла, сураганына рахмат айтайлы. Сурабай койсом эмне аласың? Билбейт деди. Астагфирулла деп айтканыңыз туура, бирок ооз тийип койгонуңуз туура эмес. Анан жей берсек болобу, болбойбу? Болбойт бул. Бул арам нерсе бул. Устаз, тасаввуф туурасында маалымат берсеңиз, инсанга канчалык зарылчылыгы бар? Өтө чоң зарылчылыгы бар. Тасаввуф. Туугандар, сулук деп коебуз, тарикат деп коебуз. Адам өзүнүн нафсиси менен күрөшүү. Текеберликти жок кылуу, көрө албастыкты жок кылуу, эки жүздүүлүктү жок кылуу, ички дүйнөнү агартуу, тазалоо. Мына тасаввуфтун максаты ошо. Фазаилга жетүү, разаилди кетирүү дейт да. Тахсилул фазаил, бул деген фазаилдерге кандай баалуулуктарга жетип, ошондой эле разаилди арам, жаман кыял жоруктардын баардыгын жок кылуу, мына тасаввуфтун максаты. Алла менен байланыш түзүү. Хаж бадалга каза болгон атасы үчүн атасы керез кылбаса да, атасын парыз болсо да, атасына парыз болбосо да кылса болобу? Болот. Болот дегенде. Өзү хаж бадалды туура айтасыз. Керез осият кылып койсо, анда милдеттүү түрдө кылыш керек болуп калат. Эгерде осият кылбаса, милдеттүү түрдө эмес, бирок кылсаңыз, иншалла, ошо ажылары кыямат күнү ажылыкты аткарды деген катарына тирилет. Пайгамбардын риваяттарында келет, бир ажылык менен 3 бейишке кирет дейт. Бир ажылык менен канча? 3. Бирөө өтүп кеткен, ошонун артынан хаж бадал. Ажылыктын орун басарын кылдырып атат да. Экинчиси ким кылдыртып атат? Баласыбы, небересиби? Үчүнчүсү кимди кылдыртып атасыз? Бирөөнү ушу бул имамдыбы, дамылланыбы, бирөө мурда кылып келген бирөөнү жөнөтүп атасыз да. Ошо бир ажылык менен 3 бейишке кирет. Бир 3-өнү бейишке киргизет Алла таала. Кыз бала дини илим алыш үчүн чет өлкөгө кетсе болобу? Же сөз махрам менен барыш керекпи? Сөз махрам менен барыш керек. Кыз бала
Мен таанышым Иисус пайгамбарга сыйынат. Ахиретте эмне болот? Ахиретте Иисус пайгамбарга сыйынган болсо тосок болот, эмне болот эле? Иса пайгамбарды Алла субханаху ва таала айтат: "Ey Иса, сен айттыңбы? Мен апам экөөбүздү Кудай кылып сыйынгыла" деп. Иса пайгамбар айтат: "Я Алла, сен өзүң билесиң, мен антип айткан эмесмин" дейт. Мен дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин мени жана апамды Кудай кылып булар сыйынбады булар. Иса пайгамбар мага сыйынгыла деп айткан эмес да. Ошон үчүн мынакей азыркы мына баптист пикир туугандар, жакшы динибизди карайлы. Иса пайгамбарды мусулмандар сыйлайт. Биздин пайгамбарыбыз деп айтабыз биз. Пайгамбарыбыз деп. Алланын кудурети менен атасыз жаралган. Адам атабыз ата дагы жок, эне дагы жок. Иса пайгамбар энеси бар го, Мариям энебиз. Бирок атасы жок. Алланын кудурети ал. Ошон үчүн иншалла Иса пайгамбарга биз иман келтиребиз. Иса алейхиссалам деп, ага китеп түшкөн. Инжил, Библия деп. Бирок бурмаланып калган. Бурмаланбаган, бурмаланууну сактаган Кур'ан-ы Карим гана. Динге чакыра алсаңыз. Сиз малдын этинде 7 арам бар дедиңиз эле. Омуртканын ичиндеги жүлүндү арамга коштуңуз эле. Башка бир дамыла жүлүндү халал деди го. Ошондо кандай болуп калат? Эмне кылсак болот дамыла? Машалла. Туура. Жүлүм боюнча туугандар талаш маселе бар. Биздеги Ханафи мазхабтагы Канзу Дакайк, Аллама Тахтави булар болсо ошо арамга кошкон. Зида нуха сулб деп коет. Ошол омурткадагы жүлүндү ошол башка ак канкан, без ошолордун катарына кошкон. Кээ бирлери болсо буга угуп туруңуз. Кээ бирлери буну мубах деген. Жей берсе боло берет деген. Кээ бирлери макру деген. Артыгында ибарат бар да. Кээ бирлери макру деген. Биз мен баягы харам деп айтканым, ошо китептерге карап туруп айтканым. Себеп деген кээ бир фатваларда ал харам деп айтканы ал азыркы эки китеп Канзу Дакайк менен Хашия Тахтавия деп коет. Кээ бирлерде мисалы бул болот дегени, бул болот деп мубах деп келгени жер бар. Бирок инсафтыкын айтайлы туугандар, макру танзихи. Болгондо дагы табиий жактан бул макру катары. Эмне үчүн дегенде туугандар мындай да, жүлүм бар го. Эркектин да ургачынын уруктугу бар го. Ошол омуртканын жүлүнөн келет. Түшүндүңүзбү? Ошо табият ага тартпайт да. Табиятта ала кичине мындай жиркенич бар да. Ким жей берем десе жей берсин мазагы. Кандай дедиңер? Табияты тартса. Табияты тартпаганды мажбурлабай эле кой. Ошон үчүн этияттуулук жебей эле койгондо. Ошон үчүн биз айтканыбыз ошо макру танзихи депчи. Кээ бирлеринде ошентип катуу келгендин ортосу мына. Себеп дегенде ошо баягы табигый жактан адамдын кичине бир карап туруп жиркениш аны. Себеп дегенде уруктук ошол жерден келет. Түшүнүктүүбү? Кыргызстанда ислам дини келгиче колдонулган кыргыздын салттарына кандай карайсыз? Эгер туура эмес деп эсептесеңиз, ата бабаларга кылган кыянат болуп калбайбы? Жок, биздин салттарыбыз алхамдулилля керемет. Каада салттарыбыз, улууларды урматтаганы, мейман достугу салттарыбыз Кудайга шүгүр. Көпчүлүгү кийин анча-мынча адамдар салт кылып эле бир туура эмес нерсени кыздарды алып качып кетип калып, же болбосо дагы ушундай бир анча-мынча тилге деле албай турган сөздөр бар да, салттарды анча. Аларга шариятка ылайык келбейт ал. Көпчүлүгү алхамдулилля шариятыбызга ылайык келет. Мурда деле ага чейин келгендерди ал биз эмес колдойбуз. Алхамдулилля динибиз биз эмес, динибиз аны калтырган. Баалуулук бу. Намаз окуп жатып, намазды бир күнү ооруп таштап окубай койсоң эмне болот? Алла таалам шифа берсин. Караңыз да, намазда өзү шифа бар эле да, сиз таштабаңыз. Намазда өзү шифа бар. Болбоду деген толук сакайып кетпесеңиз дагы оорунун азайганы анык да, 100%. Ошон үчүн эгерде сиз туруп окуй албасаңыз, пайгамбарыбыз эмне деди? Отуруп окуңуз. Отуруп окуй албасаңыз, жатып алып окуңуз, бирок таштабаңыз. Эгерде андай дагы мүмкүнчүлүк болбой калса, анда кечиримдүү.
Татаал маселени чечүү үчүн кайсы дуа жардам берет? Ла хаула ва ла куввата илля билланы көп айтыңыз. Күйөөм экөөбүздүн жашаганыбызга 6 жыл болду. 2 бала бар. Жолдошум суугандай эч эле көңүлүн ала албай койдум. Кайненем кечкисин да экөөбүздү жалгыз койбойт. Башыбызга жатып алат. Кандай айла кылышты таппай калды. Эми туура эмес эми. Бул эми бардыгында адам баласынын акылына деле сыйбайт. Кызмат кылса кылып, андай кылбаш керек. Жакшы мээнет кылыш керек. Дуа кылыңыздар. Дагы суроом бар эле дейт. Бериңиз сурооңуз болсо. Ата энеге арнап намаз окусак, аны кандай окуйбуз? Ошону айтып коюңузчу. Алар кайтыш болушкан. Мындай да 2 рекет нафил окуйсуз дагы, ошонун сообун ата энеге багыштайсыз. Жөн эле 2 рекет нафил деп коесуз болду. Ошолорго арнап, ошолордун сообу атаңызга дагы, апаңызга дагы болот. Устаз, мен элге кайрылуум бар эле. Сиз аркылуу өлүктү жууганды, кепиндегенди, аны көмгөндү үйрөнүп жүрбөйлүбү дейм. Себеби менин апам өткөндө жууганга кирсек, ошол жерде жашаган чоң эле апалар билбейт экен. 3 жыл болду, дагы деле таң калып бүтпөйм ошолорго. Ошол үчүн балдарга, кыздарга айта жүрөлү. Мурда кийин баарыбыз өтөбүз. Туура эмес калбасын, болуп калбасын. Анан ажырашкандын модасын токтотойлучу, суранам. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Туура. Ар бир мусулман адам, эркек болсун, аял болсун, өлүк жууганды үйрөнүш керек. Качпаш керек. Кээде мына биз молдо болуп калдык, ушундай бир жаназаларга барып калсак, балдары кирбейт да. Эркекти эркек жуйт, аялды аял жуйт. Түшүнүктүбү? Бир эркекке киргенде балдары кирбейт. Анан кээ бир учурларда мен мажбур киргизем. Азыр кире бер. Кудай кааласа мага рахмат айтасың, өлгөнгө чейин разы болосуң деп. Сен эме кылды, кир. Деп ошол жерге өзүнө куйдуртуп, өзүнө жуудуртуп, молдо жууп коет, жууганы. Жуубай турган болсо биздер жууп коебуз ал. Маселе эмес ал. Бирок кеп, андайдан качпаш керек. Мусулмандын милдети болот. Кепин дегенде да 3 кепин, аялдарга 5 кепин. Кандай пычканды мындай көрүп неме кылып алыш керек. Жакшынакай ошо адам өлүп атканда, узатканда үйрөнүп алышыбыз керек. Талкин деп коет. Талкин дегени ла иляха иллаллахын жанында акырын айтып туруш керек. Айт деп буйрук бербей, жөн эле ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах деп. Эгерде бир жолу эсине келип, сөп эсинен келип кетип аткан учурда, бир жолу ла иляха иллаллах десе, болду. Токтот уже, все. Кимдин сөзү акыркысы ла иляха иллаллах болсо, сөзсүз бейишке да. Ошон үчүн талкин деп коет. Кийин жаны чыгып кеткенде Ясинди окуп турса, жаны оңой чыгат. Ясин сүрөнүчү. Макулбу? Ошондо зикир дуаларды кылып турабыз. Көп кыйкырып, өкүрүп, бакырбай. Киши узатып атат. Тамаша эмес. Ал, бул жан берген оңой эмес ал. Ошон жан берип аткандан кийин эми карап, акырын көзү чекчейип калат. Себеп дегенде, жан мында пут жактан келип, мына жактан чыгат да. Көз ошол жан алгачты сопровождать этип ачык кылат. Ошон үчүн көздүн акырын ысыгында, дене ысыгында акырын укалап туруп жаап коюш керек. Коркпой эле, бисмилла деп элечи. Эртеги учурда ким жан бербейт? Бир калп кала турган бирөө бар бу жерде. Баарыбыз кетебиз. Ошон үчүн жакшынакай кылып туруп, анан кийин 2 колу мындай эме болуп калышы мүмкүн, тырышып калышы мүмкүн, катып калышы мүмкүн, путтары неме болуп калат. Ошо ысыгында бириктирип кичине байлап коет, мындай кылып. Эртеге жууганга жеңил болсун. Көз ачык бойдон калган болсо, эртеге жууган киргенде адам чочуп калышы мүмкүн. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн көзүн жууп коет канчасына. Кепиндеп, булардын баардыгын туура айтат мына неме ошо. Анан дагы туура мына ажырашканды мода кылбайлы дейт мына. Устаз, акыйка тууралуу дагы айта кетсеңиз. Убакыт барбы? 5 мүнөт, жакшы эле. Акыйка тууралуу. Акыйка деген мындай. Бала төрөлгөндөн кийин 7-чи күнү кан чыгаруу. Уул болсо Аллага шүгүр кылып, мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо 2 кой. Эгерде кыз бала болуп турган болсо, анда 1 кой. Мүмкүнчүлүгүңүзгө карап. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз жокпу, сизге милдеттендирбейт шариятчы. Мүмкүнчүлүгүңүзгө карап. Ошо 7-чи күн кандай саналат? Мисалы, бүгүн 3-чү күнбү? Бүгүн 3-чү күн болсо, бүгүн төрөлсө, 3-чү күндү 1 деп санайбыз. Дагы кан чыгарган күнү 2-чү күн болот да. 7-чи ошол болот. Түшүндүңүзбү? 3-чү күндү санагыла мына 3-чү күн. 3-чү күн, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 1-чи, 2-чи. Мына 7 болуп атабы? Ошол күнү алхамдулилля кан чыгарып, бул да жөнөкөй эмес. Бул Алла субханаху ва таала шүгүр кылып, Аллага аманат тапшырып атасыз.
Нәрестени кимге тапшырып атасыз? Аллага аманат. Аллага залог катары, я Алла. Ошон үчүн айтат, акыйкатчы муртаханда бул, рахын. Рахын деген залог катары. Жөнөкөй эмес иншалла. Канча арык болуш керек. Анан ошо этти эмне кыласыз? Туугандарыңыз бар. Куда сөөк бар. Кошуна колоң бар. Бебечараларга да берип койсоңуз болот. Өзүңөр жесеңер болот. Проблема жок. Бирок чыгарып туруп, алхамдулилля. Сразу эле бир күндө жеп салсын деп аткан жери жок. Холодильникке коюп коюң. Бир ай жегиле. Боло берет. Бирок кан чыгарган ошол күнү болуш керек да. Эгер ал күнү успет этпей калдыбы, кийинки күндөрү мустахап болуп калат. Сүннөт болбой калат. Түшүнүктүбү? Ошо 7-чи күнүчө акырын этияттап одноразовый лезвие менен чачын алып коюш керек. Себеп эненин ичинен чыккан чач ал зыяндуу чач. Аны алып коюш керек. Анан анадагы базарга, ош базар, Орто Сайга барсаңар, эми алтын тарткан таразалар болот. Ошондо тартасыз 4 грамм, 5 грамм. Эми канча грамм чыкса дагы. Чачты тартасыз, чачты. Түшүнөсүзбү? Ошол чачты тартканда канча грамм чыкса, ошончо грамм күмүштү садака кылуу. Өзүнчө сүннөт. Эми күмүш арзан да азырчы. Мисалы 5 грамм чыкты. Лучше сиз 5 грамм күмүштүчү, ошол 5 грамм күмүштүгө турган изделие алып эле, тууган уруктардан эң кембагал ким болсо, карындаштарыңыз бар, ошого берип койсоңуз, бул жакшыраак. Болсо акчасы менен деле берсеңиз боло берет. Чачты эмне кылабыз? Жерге көмүп коебуз. Эмне кылабыз? Жерге көмүп коебуз. Мына акыйка. Кандай дейт? Кандай дейт? Катара. Боло берет. Азыр деле канча арып койсо боло берет. Алхамдулилля. Кетикпи? Дагы бир суроо, чыныгы хижаб кандай болуш керек? Азыр модага айланып, шариятка бир аз туура келбей калды. Кудай кааласа ушу модага айланса да эптеп болсо болду. Хижабчы. Акырын иншалла шариятка ылайыктанып кете берет. Бирок азыртан иншалла түшүндүрүп коюш керек. Алхамдулилля. Бул иншалла бул мода эмес, Алланын өкүмү, бул ибадат, бул дин. Уйдун эти менен койдун этин чогуу аралаштырып тамак бышырса болот, эч нерсе эмес. Өпкөдөн, саламатсызбы, өпкөдөн бутумдан рак болуп ооруп жүрөм, отуруп намаз окуй берсем болобу, саждада кыла албайтам. Болот. Шарият уруксат берет, отуруп намаз окуңуз. Эрте турмушка чыгам деген кыздарга кандай кеңеш бересиз? Эчтеке эмес, эрте чыкса жакшы. Эрте турмуш көрөт, эрте балалуу болот дегендей. Өзү өлүмдөн башка бардыгы эле эрте болгон эле жакшы ал. Тоба жана башка өлүмдү тезирээк көмгүлө дейт. Эрте болгон бул жакшы да. Эми эрте дегени кандай ал? 18ден биз азыр бизде мыйзамда 18ден кийин да. Ошон үчүн иншалла карап туруп, жакшы ага чейин тарбия көрүп, илимин, ыйманын, үй бүлөлүк турмушка чыдай турган, үй бүлөлүк ушул институттун бекемдей турган баардык укуктарын үйрөтүп, жакшынакай кылып, тарбиялап, анан кийин кызды турмушка чыгарыш керек. Эртең так, жашым 33тө, бир турмуш болгон, балам жок, тез эле ажырашып кеткем. Үйлөнөйүн десем, тием деген кыз чыкпай атат. Жубандар болуп атат. Ниетим, каалоом кыз алыш керек. Кеңешиңизге муктажмын. Рахмат. Алла берген ала бериңер тасыр. Алхамдулилля. Алла субхана ва таала берген, Алла таалама. Жакшы истихара кылып, бисмилла деп, бош жүрбөң. Ажаба, саламатсызбы Ажаба? Менин сизге суроом бар эле. 4 уулум бар, Аллага шүгүр. Дагы кош бойлуу болуп калыпмын. 1 айлык. Бирок кичинекей балам 1 жаш. 2 ай болду. Эмчек эмет. Өзүмдө арыктап жүдөп кеттим. Боюмдан алдырып койсомбу деп ойлонуп жатам. Кандай болор экен? Кыз болуп калсачы деп үмүт кылып коем. Кеңешиңизди берип койсоңуз сураныч. 4 уулуңуз бар экен, машалла. Бирөөлөр ушу кыз эңсейт. Бирөөлөр уул эңсейт. Машалла. Яхабу лима яшау дукура. Яхабу лима яшау уната. Алла кимге кааласа только уулдарды берет. Кимге кааласа туугандар, кыздарды берет, кимге кааласа аралаштырып берет, кимге кааласа таптакыр бербей эле коет. Алла тааланын. Эми сизге айтарым мындай, алхамдулилля, жакшы ден соолукту карап, атай боюнда болуп калыптыр. Ден соолукту жакшынакай карап туруп, иншалла дуа кылып, төрөп ала бериш керек. Алдырбаш керек. Эгерде ден соолукка коркунуч болсо, анда алдырса болот. Макулбу? Ден соолук жакшы болсо, иншалла Алла таалам баягы берип аткан перзент да, бирөөгө зар, бирөөгө кор, тууган, канча адамдар турат, перзент боло албай, эмне деген акчалар сарптап атышат ушу. Бир балалуу болуп алайлычы депчи. Алла сиздерге бериптир, Алла таалам.
Şu kүйөөңүз туура түшүнсүн, сиздин ишиңизди жеңилдетип сизге жардам берсин. Дуа кылгыла чогуу Алла Тааладан. Жакшы көңүл менен зикир дуаларды кылып, настроение болбой, психовать этпей, бардыгы болот, жакшы иншалла бала төрө боласыңар. Так. Москвада бир орустардын квартирасын ижарага алабыз. Жолдошум ошентип квартираларды ижарага алып, анан гостиница кылып иштетсе болот экен дейт. Молдолордон сурадым дейт. Ал гостиницага биздин кыргыздар келет. Кимиси нике менен келет, кимиси никесиз келет, белгисиз. Ошентип иштесе болобу, акча арам болбойбу? Жакшы эмес. Эгерде аял эмес болсо киргизбегиле анда. Гостиницада иштесе го болот эми, акча тапса арам эмес. Бирок эгерде мындай пайкап калдыңар, мисалы эми туура эмес, муну аял эмес депчи, анда киргизбейди, ыплас кылат да бардыгы. Өздөрүн күнөө, силерге анын кесепети келет. Анан силер тапканыңар дагы жакшы эмес болуп калат. Жооп берип коюңузчу, Мухаммад пайгамбар түшкө кирсе эмне болот? Машалла, пайгамбарыбыздын анык өзү болот. Шайтан пайгамбарыбызды өңдөй албайт. Пайгамбарыбыздын өңүнөн түшкө кире албайт. Бирок албетте пайгамбарыбызды түш көргөн киши ага ошо сураш керек болот да, кандай бир жолу айткандай пайгамбарды түш көрдүм. Кандай экен? Укмуш костюмшум, галстугу, андай эмес. Пайгамбарыбыздын шамайили бар. Шамайил дегени пайгамбардын сыпаттары айтылынат да. Кашы кандай, көзү кандай, пешенеси кандай, чачы кандай, кулагы кандай, мурду кандай, сакалы кандай, өңү кандай, бардыгы. Ошону караш керек да анан. Башка бирөөнү көрүп алып эле кулак айта берет да. Саламатсызбы? Биз жаңы үй сатып алганбыз. Кийин үйдү тазалап жүрүп, полдун астында 1 сомдук тыйындар менен жазуу жазып коюптур. Бул кара дуа болушу мүмкүнбү? Билбейм кандай болушу мүмкүн. Сиз иншалла үйгө кирдиңерби? Эчтеке эмес, ошо баары сүрүп, нары жакшынакай тазалап жууп, намаз окугула. Намаз көзгө көрүнгөнүн дагы, көрүнбөгөнүн дагы кууп чыгат. Жаман ой пикирден кандай сактансам болот? Алла өзү кечирсин. Кээде динге каршы ойлор келе берет. Аузу биллахи минаш шайтанир ражимди көп айтыңыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Жаман ойлор келгенде ушуну көп айтыңыз. Кудай кааласа баары кетип калат. 5 жылдыздуу отелде ресепшн болуп иштөө арамбы? Отелде арак сатылат. Же ресепшн болуп иштесе болот, эми арак сатпасаңар, силерге тиешеси жок. Арак саткандарга күнөө. Вакыт болду.